Саламатсыздарбы, менин урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн биз абдан мыкты бир айымдын жанына отурабыз. Ишкер айым, бизнес тренер Каныкей Батырова эженин иш бөлмөсүндөбүз. Мен жакындатан бери Instagram баракчасынан Каныкей айым тууралуу маалымат алып калдым. Абдан өзүм дагы кызыгып, эмне болгон ишкер айым, кандай айымдарга мотивация берет, айтор толук маалымат алгым келди. Сиздерге дагы кызыктуу болот деген ойдон. Анда эмесе кеп кезеген Каныкей эжени өзүнө берели. Эже өзүн тааныштырып, кандай иш алып барат, сиздерге тагыраагы айымдарга кандай кеп кеңеш айтат, өзүнөн уксак. Саламатсыздарбы? Мен жеке ишкермин, дизайнермин. Анан азыркы учурда ошол 10 жылдын жыйынтыгы менен 10 жылдан бери бизнес жаатында жүрөмүн. 8 жыл Москвада, азыркы акыркы 2 жылда Бишкек шаарында. Ошол өзүмдүн тажрыйбамдын жыйынтыгынан көпчүлүгү бизнесинде көптөгөн катачылыктарды кетирет, анан кыйынчылыктар болот, андан сырткары акчаларын жоготот, банкрот болот, ушундай нерселер көп болгондуктан азыр бизнес тренер жагында дагы айымдарды окутамын да. Каныкей эжем, мындай башынан баштасак, сиз Орусия жергесинде бизнести кантип баштадыңыз? Бөтөн элде, бөтөн жерде, анан эмне үчүн бизнеске келүүнү чечтиңиз? Алгачкы кадамдарыңыздан баштап, акырындан этаптарын түшүндүрүп атсаңыз. Мен өзүм номер 3 гимназияда окуп бүткөнмүн. Окуду ошол учурда эле менде какой-то там ичимде башкача сезимдер бар болчу да. Анан кийин учурда болот болчу, мен ошо үйдөгүлөргө да айтат болчумун да, мен ишкер боломун, мен бизнесмен боломун деген нерселер бар болчу да. Анан универге тапшырдым, национальный универде 1 жыл окуп туруп эле анан Москвага көздөй кеттим. Ал жакта өзүмдүн баштапкы капиталымды топтоп келип туруп, бул жакта окуумду дагы, бизнести дагы алып кетем деген максатта. Анан ал жакка барып, мен деле баары сыяктуу кафеде иштедим, официантка болуп. Анан ал учурда деле, азыркы учурда эң чоң катачылык бүт баарында бирөөдө иштесе, ал бирөөдүн жумушун кылгандай иштейт да. Анан кийин развитие жок, как должность эле принимать этет да. Мен ал учурда ошол кафеде, ресторанда иштеп жүргөмдө, ал иштеген жеримди мен өзүмдүкүндөй алып, анан кийин ошол генеральный директорго мондой кылайлы, мондой жасайлы, бизнести мончо өнүктүрөлү, мондой прибыльга чыгайлы деген сунуштарды көп айтып, ошондой активный болгондуктан анан ошол эле менин работодателим кийин мага партнер болду да. Өзү сунуштап, давай могу жумушту кылайлы, сен ушунча процент сага бөлүп берем, сага ушундай деп туруп, ошо биринчи сунушту мен өзүм иштеген генеральный директордон алганмын. Андан кийин акырындап өзүм бир направление алдым. Анан кийин эң чоң бизнесим Москва шаарында кылган бул транспортно-логистический фирма, грузоперевозки по всей России. Анан бул жакта бүт эркектер менен иштейсиң. Анан өзүмдүн ушундай жесткий характерлигимден эркектер менен иштедим деп айта алам да. Анан кийин айым болгонубуздан кийин биз кандай эле болбосун айымдарга тиешелүү бизнесмен алектенишибиз керек экен да. Сөбө дегенде акчаны табасың, акчаны тапкандан кийин дальше каяка деген вопрос туулат экен да. Анан ошол учурда эгер сенин сүйүктүү жумушуң менен алектенсең, эгер айым өзүңө жаккан жумуш менен алектенсең, айымдарга таандык бизнес менен алектенсең, сен ошол направление менен кетесиң до конца да, акырына чейин. Мен ошол учурда анан автомойка иштеттим. Конечно, булар акча үчүн болду. Анан акча болгондон кийин уже сен өзүңдүн внутренний состоянияңды издеп калат экенсиң да. Анан ошол учурда анан ошол азыркы учурдагы бизнесиме келдим десем болот. Ошолордун жыйынтыгынан азыркы жумушумду сүйөмүн. Азыркы жумушумдан рахат аламын. Анан ошондой эле ошол мен көптөгөн катачылыктарды кетирдим бизнесте. Анан кийин биз Москвадан транспортно-логистический фирмамды жаап Кыргызстанга келгенимде туура эмес айымдарга кабыл болуп калдым. Мошенница айымдарга десем болот. Алар алдап көптөгөн зака чектим десем болот да. Анан кийин ушундай учурлар болбосун деп ошо айымдарга ошо бизнес жаатында жардам берейин деп. Себеби дегенде бул бизнес азыр көпчүлүк эле бизнес менен алектенсем, бизнес ачсам дейт да. Бирок бул өтө жесткий, катуу нерсе да. Себеби дегенде сен акча иштеп келип туруп бизнеске саласың, а вдруг болбой калса,
бул уже ден соолук, стресс жоготуу да. Андан кийин, дай бог, эгер сен карызга батып кетсең, андан кийин уже заново кайрадан туруу бул кыйын. Мен өзүм 2 жолу нөлгө түшүп кайра көтөрүлгөнмүн да. Анан бул нерселерди өтө жакшы билем. Бул состоянияны анан кийин ал убакта мен бизнес баштаган убагымда мындай тренерлер, бизнес боюнча окутам деген эч ким жок болчу да. Азыркы учурда андайлар көп. Бирок мен бир нерсени сунуштап кетем. Бизнес тренермин деп туруп эле китептен окуп алып туруп бир тренер болуп чыккандардан окубай, кайра вот практика жүзүндө ошол бүт нерсени көргөн тренерлерден окусун дейм да. Себеби дегенде бизнести алып баратканда проблемалар болсо, эгер сиздердин наставнигиңиздер, бизнес тренингиңиздер практикадан өткөн болсо, туура багыт берет, туура направлять этет, туура сиздердин бизнесиңиздерди баттан өнүктүрүп өстүргөнгө жардам берет да. Теоретиктер китептен окуп алып туруп эле окуткандар булар андай нерселерди билбейт да. Ошондуктан бул бир чети азыркы учурдагы жаман нерсе, инфобизнес деп калды. Азыр каждый второй эле мен тренермин, мен бизнес боюнча окутам же болсом мен психологмун, тияк бияк деген нерселер көбөйүп кетти. Ошон үчүн мен ойлойм результаттарын көрүп туруп анан кийин окушса депчи. Россияда автомойка иштетип түндө атпайсызбы? Автомойканы Бишкекте иштеткенмин. Москва шаарында транспортный логистический фирма, анан кийин магазиндер, кафе, анан кийин ал жакта дизайнерский мектебим бар. Канча жыл иштедиңиз бар. ошондо? Москва шаарында мен 8 жыл болдум да. Акыркы азыр 2 жылдан ашып калды. Бишкек шаарындамын. Бишкек шаарында 2 жылдын эле ичинде азыркы учурда 7-8 бизнестин түрүн ачтым десем болот. Эми ошол Москвада бизнестериңизден баштайлы анда Дом моды. Кыргызчасы кандай болот, кечиресиздер? Мода үйү. Мода үйү. Ал жактан бир Россияда өзүңүз эле жаш айым экенсиз, бир иш башташ оңой эмес болуш керек. Кыргызстанда отуруп бул жактан мен бул мода үйүнү ачам деген ниетим деле болгон эмес. Мен бул мода үйү мага кызыксыз, интереси аз болгондой көрүнгөн да ошол учурдачы. Точнее, акчасы, прибыли дегендейчи интерес болгон эмес. Но мен ошол учурда өзүм жолук салынгандан кийин, рахматылла атам өтүп кеткенден кийин жолук салынгандан кийин жолдошум айтып калды. Азыркы жолдошум ал учурда менин жигитим болчу. Эгер сен мага турмушка чыксаң, сен азыр транспортный логистический фирма тияк бияк эркектердин жумуштарын жабасың, үйдө олтурасың депчи. Анан ошо үйдө олтуруп калбайын, үйдө олтурганда мага зергичтүү болбосун деп туруп ушул жакты бир барып окуп коеюн деген максатта чеченка дизайнердин колунда окудум да. Ал жакка барсам бүт мусулманка айымдар, жолукчан айымдар. Оказывается, ошол жактагы Дагестан, Чечня, Ингушетия ошол жактын айымдары именно ушул направление менен алектенет экен дагы. Тегип учуп мода үйүнүн жана школасын ачып турупчу. Анан кийин ошол учурда менде ой пайда болду. Эмне үчүн мен чет өлкөдө өзүбүздүн жолукчан айымдарга условия түзүп бере албаймын? Эмне үчүн биздин жолукчан айымдар Москва шаарында эч жакка жумушка кире албасын? Эмне үчүн биздин кыргыз айымдарыбыз чет өлкөдө жүрүп пол жууп ушундай кара жумуштарда иштесин деген максатта мен мода үйдү ачтым, мектебимди ачтым, дизайнерлик. Анан кийин бул нерсе мага акырындап уже жагып баштады десем болот. Показдарга чакырып баштады чет мамлекеттерге. Анан кийин албетте окусаң эң кыйын адамды окушуң керек деп туруп Вячеслав Зайцевдин мектебинде окудум. Анан кийин бул жакка келип турмушка чыктым. Турмушка чыкканда медовый жолдошум гос жумушта иштейт. Медовый месяц точнее отпускасы 1 ай болчу. Медовый месяцка бир жактарга барабыз деп ошентип жаткан болчу да. Анан ал убактысыны мен эс алууга эмес, мен мода үйүмдү, мектебимди Кыргызстанда, Бишкекте дагы ачып алайын деп туруп 1 ай мода үйдү ачканбыз. Ремонттон баштап мебель баарын киргизипчи. Жолдошум азыркыга чейин айтып калат, сен айыңда мен үйлөнгөндөн кийин медовый месяцте эми 1 айлык жок, 1 айлык эс алуу убактымды дагы сенин жумушуңду кылып өткөрдүм, эс алган жокмун деп иногда ошентип тийишип айтып коет. Мен ойлойм, мен ордумда башка бирөө болгондо кеттик эс алабыз деп туруп чет мамлекеттерге бир жактарга кетип калса керек депчи. Анан өзүмдүн ушундай чечим чыгарганыма азыр өтө кубанычтамын. Себеби дегенде кийин үйдүн жумушу болот экен, кайын журт
болот экен, анан кийин башка жумуштар болуп, кийин ачып алышым мага кичине кыйын болуп калат экен деп ойлоп калдым да. Себеби дегенде жолдошум дагы көз жумушта иштегендиктен андай көп убакыты болбой калат экен деп турупчу. Бул жака келгенде сизди эч ким тааныган эмес, анан сиз ошондой чоң команданы кантип чогулттуңуз, сизге кандай адамдар ишенди чогуу иштешүү үчүн? Мен ошол учурда деле Москва шаарында мен жакшы тааныйт болчу. Анан кийин бул жакта дагы кичине мен Казанга показга барып келгенден кийин бул жакта дагы тааныгандар бар болду да. Себеби дегенде уже газеталарга чыгып, журналдарга чыгып калганда бул жактан дагы доверие көп эле болду да. Москвадагы дизайнерлик мектебим иштеп турганда Кыргызстанга дагы ачыңыз деген сунуштар көп болгондуктан анан бул жака дагы ачтым да. Анан албетте команда топтоо биринчи өтө кыйын экен Кыргызстанда. Анан кийин бирок Кудайга шүгүр деймин. Кыйынчылыктар болду, кыйналып жүрдүм башында да. Азыр бирок баары жакшы, алхамдулилла. Менин байкашымча бир 5-6 багытта иш жүргүзөт экенсиз. Ошолор тууралуу дагы айтсаңыз. 5-6 багытта мен цветочный магазин ачканмын, Элитетна Flowers деген. Мен бир бизнес кылсам, уникальный, бир необычный нерселерди кылганды жакшы көрөм да. Анын уникальность цветочный магазинде войлоктон, кийизден упаковка. Ал нерсени үйгө подставка катары, компьютердин астына же болбосо как декор катары колдонсо болот да. Бизде гүлдүн сыртын салафандан, кагаздан кол жасап туруп кийин гүл деле соолуп калат, кагаз деле соолуп калат. Бул нерсени болсо коюп койсок, анан жолдошум мага 8-марта берген болчу, мондойдо берген болчу деп туруп ар бири эсте калат да. Ошондон бул өтө жакшы идея деп ойлоймун. Андагы азыр акырындап чоңойтуп атабыз. Андан кийин суши бат деген суши кафе ачтык. Уже филиалдарын ачайлы деп жатабыз. Андан сырткары Батырова дизайн кулдун 2-3 филиалын ачтык. Андан кийин Батырова бизнес-центр, женский бизнес-центр, мындай бизнес-центр Кыргызстанда жок болчу. Вот, андан кийин кондитерская студия, тортторду заказ алабыз. Андан кийин араб тилин үйрөнүү курстары, Куран курстары, английский курстары, вот анан кийин андан сырткары бизнес-девичник, айымдардын өнүгүүсүнө салым кошуу үчүн ар суббота өтөт. Бизнес жаатында мыкты адамдарды чакырабыз. Андан сырткары өзүм бизнес жаатында айтып, ошо айымдарга билим берүү жаатында. Андан сырткары ар жума акысыз талим сабактары болот. Азыр айымдар көрүп атса, балким бизнес баштайм дегендер, сиз оңойдой эле айтып атасыз, анан анын артында көп түйшүк бар да. Анан баштайм десе эле же каражаты жок. Ошо кантип башташ керек, эмнеден башташ керек? Мен нөлдөн баштап да бизнес ачса болот дейм да. Өзүңдүн жөндөмүңдү колдонуп, 2-3 тармакты колдонуп туруп, 2-3 нерсени колдонуп туруп, нөлдөн дагы бизнес ачса болот да. Бул биринчиси өзүңдүн жөндөмүңдү, өзүңдүн талантыңды колдонуп, экинчиси болсо, бул менин өзүмдүн бизнес техникамда бар, даткайым деген техника. Бул даткайым деген техника, мисалы үчүн, мен Каныкей Батырова сиздин жөндөмүңүздү колдонуп, мен какой-то бир инфобизнес ачсам болот, же болбосо ушу журналистика боюнча бир какой-то курс или да бир нерселерди ачсам болот да. Бул жакта адамда вот сата турган таланты болуш керек, допустим да. Өзү кичине болсо дагы интернет багытына жакшы биле турган адам болуш керек. Үчүнчүсү болсо, азыркы учурда бизнестин өтө түрлөрү көп дагы. Андан сырткары азыр 1 айдын ичинде, 2 айдын ичинде эле бир нерсени жакшы мыкты өздөштүрүп алып, билип алып туруп, билим алып туруп, ошол жаатында өзүңдүн бизнесиңди ачып кетсең болот. Азыркы учурда Алла Таала бүт нерсени ачык мейле деп эле койду десем жаңылышпайм да. Себеби дегенде каалоо тилек болсо, азыр любой нерсени кылып кетсе болот да. Мен өзүм постоянно айтып жүрөм, любая женщина может стать любой дегендейчи. Кандай гана айым болбосун, ийгиликтүү айым болсо болот да. Алардын бир гана өздөрүнүн характеринен, чечкиндүүлүгүнөн, анан кийин проблема болсо четке кагынбаш керек да. Кайрадан проблема болсо сүйүнүш керек. Значит, это рост депчи. Мен 2 жолу банкрот болдум, өңгө түштүм деп атпаймынбы?
биринчи нөлгө түшкөндө өтө кейгем. Ал кайсы бизнесиңиз деле ошондо? Мен ошол бир квартира боюнча дагы гостиничный бизнеске биринчи нөлгө түшкөнүм, гостиничный бизнеске кирип ошол жактан көп коротуп алдым да. Экинчиси болсо мен бүт бизнесимди Москвадагы жаап бул жака келгенден кийин мошенницалардын колуна кармап калдым дедим го. Ошол жака чоң акчаны салып, бир квартирамды сатып десемчи. Анан кийин ошол учурда көп заккы жеп калдым да. Анан кийин бирок биринчи бизнесимде биринчи банкрот болгондо өтө кейгенмин да. Анан кийин бирок кийин эле практика жүзүндө көрдүм да, оказывается, эгер проблема болсо, проблема это рост экен да. Значит, сен Алла Таала бышыктайт экен да, кайра жаңы уровеньге чыкканга, чоң акчаларга даярдайт экен да. Сен ошол нерселерди көрүшүң керек деп тур. Азыр уже иштешкенде адамдар мен не чат иштеп калдым деп буйстум да. Просто так акчаны эч кимге бербей турган болдум, гостиничный бизнеске бергенде эле да. Андан сырткары бизнести туура алып барганды үйрөндүм. Каждый нерсе, каждый бизнесим, каждый проблема мага уже сабак болуп, азыркы учурда башымда алтын бар десем болот. Азыркы учурда кандай гана бизнес ачпайын, кандай гана нерсе кылбайын, мен аны ийгиликтүү кылам да. Бир гана мен өзүм жетишпейм. Мага чоң команда керек. Азыркы учурда иштеп аткан командамдагы кыздарга дагы, аларга дагы айтам, өзүңөрдү жакшы көрсөтсөңөр, жакшы иштесеңер, мен өзүмдүн целим бар, 100 бизнестин түрүн ачуу. Андан сырткары 100 колунда жок айымга бизнес ачып берүү дегенчи. Анан ошолорду өзүмдүн кыздарыма айтып койм, эгер силер жакшы иштесеңер, возможно, бир сферадагы бизнесимди силер менен ачып туруп, силердин управленияңарда мен өзүмдүн бизнесимди алып кетем, силерге дагы выгодный болот деп турупчу. Анан бирок бизде Кыргызстанда кыска ойлогондор көп экен. Кыска ойлоп туруп эле кичине иштеп, кичине тажрыйба алып, кичине бир нерсе болуп туруп эле я сама смогу деп туруп ушинтип чыгып кеткендер деле бар. Анан кийин карап туруп мунчукпай эле коесуң, Алла Таала өзү жазалап коет андай нерселерди, бүт нерсеничи. Инстаграмдан байкап калам, ошол бизнес тренинг боюнча көптөгөн айымдар келет экен. Анан ошол жакшы бир бизнес идеясы болсо, колдооңуз дагы бар экен, 100 000 сомбу. Анан ошол тренингке келген айымдардын канчасы ошондой ийгиликке жетип бизнес ачты? Сиз кимдерге колдоо көрсөттүңүз? Бизнес курстарга келген. Бизнес мама деген долбоору 100 000 сомдук, бул жакын эле старт алды. Кудай буйрса, азыр эми старт алып жатат. Буга чейин бизнес боюнча окутуп аттым айымдарды. Кудайга шүгүр, бул жака келген айымдар эч нерсе албадым деп кеткен жок да. Алардын ичинен көпчүлүк өздөрүнүн бизнесин ачып, азыр өздөрү ийгиликтүү иштеп атышат. Андан сырткары кээ бирлери чечкинсиздиктен, анан кийин мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан алар кичине баштабай турушат да бизнесин. Но мен ойлойм, алар билимди алып алды. Алар любой время, кайсы убакта болсо өздөрүнүн бизнесин ачып, уже ийгиликтүү иштеп кете алат да. Анан дагы бир нерсени айтпай кетиппин. Ошо дизайнерский мектебимде окуучуларга поддержка, андан сырткары дизайнерлерди колдоо максатында, өзүбүздүн Кыргызстандагы дизайнерлерди колдоо максатында International Fashion Fest деген международный показды өткөрөмүн. Москва шаарында 2 жолу өттү. MIF деп, Moscow International Fashion Fest деп. Бул международный болгондуктан азыркы учурда Кудай буйрса апрель айында Бишкекте өтөт. BIF деп, Bishkek International Fashion Fest деп. Бул жакта дагы көптөгөн дизайнерлер келет, чет мамлекеттерден келет. Андан сырткары биздин Кыргызстандын дизайнерлерге дагы мүмкүнчүлүк бар да, өздөрүнү дизайнер катары презентовать этип алганга, жаңы уровендерге чыкканга. Андан сырткары дагы бир проектим Boss Woman деген Business Organization Successful Women, ийгиликтүү ишкер айымдар организациясы. Былтыр пандемиянын астында мартта биринчи форумду өткөргөнбүз. Азыркы учурда эртең 6 мартта Бишкек шаарында болот, ресторан Алатурда. Ал жакта Турциядан коноктор келет, Турциянын торговый промышленный палатасынан айымдар, Казакстандан келишет, андан сырткары дагы чет мамлекеттердеги айымдар келет, ЖКдан эжелер келет, вице-мэр города, андан сырткары ийгиликтүү ишкер айымдар, Кыргызстандагы айымдар өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүшөт. Андан кийин эле 6 мартта Бишкек шаарында болуп,
өткөндөн кийин Ош шаарында 27 мартта өтөт. Андан сырткары 17 мартта Москва шаарында өтөт. Москва шаарында эң чоң грандиозный болуп өтөт дейм, себеби дегенде ал жакта многонациональный да. Бул проекттин цели ишкер айымдардын арасынан ишкер айымдарды көбөйтүү, андан сырткары сотрудничество между странами да, мамлекеттер аралыгында ишкерлердин бизнесин өнүктүрүү айымдардын да. Бул дегеним эмне үчүн биздин Кыргызстандагы бизнестер Москвада ачылбасын, Турцияда ачылбасын, Казакстанда ачылбасын да. Азыркы учурда нетворкинг, азыркы замандын талабы нетворкинг бүт нерсени чечет да. Ошондуктан бул деле өтө жакшы нерсе. Мен ойлойм, Кудай буюрса, азыркы учурда государствонан дагы колдоолор келип атат, поддержкалар келип атат, алар деле колдойбуз деп ошентип атышат. Мен ойлойм, бул эң чоң жетишкендиктердин бири. Анан ушунча бир канча бизнести чогуу алып барат экенсиз, ошонун баарына энергияны каяктан табасыз? Эгер сен ошол нерселерден удовольствие алсаң, бул нерседен эч качан чарчабайсың да. Ар бир бизнесим бул менин ичимдеги бир идея. Мен ичимде жаралган да. Мен ошол проектти, ошол идеяны ишке ашырмайынча мен жакшы тынч уктай албайм да. Ошондуктан бир идея келдиби, бир бизнестин түрүнү ачышым керек болуп калдыбы, ошол нерсени мен обязательно ачышым керек да. Ошондуктан мен ойлойм, мен өзүмдөгү идея, мен идейный айымын деп айта аламын. Даже бизнес курсума келген окуучуларыма дагы идеяларды берип турам да. Сен могу менен алектен кириң, могу бизнести кылгын, могу бизнесиңде уникальность өзүңдүн продуктуңда муну кошконуң деп турчу. Ошондуктан бул өтө чоң удовольствие да, эгер сен когда. Жолдошуңуз дагы деле мамлекеттик кызматта иштейт, Жолдош мамлекеттик кызматта иштейт. Сизди колдойт? Альхамдулилля, жолдошум колдойт, но өзүңдө кичине чувство вины бар. Что үй бүлөңгө кичине убактың аз болуп калган учурлар депчи. Бирок бул көпкө созулбайт деп ойлойм да. Себеби дегенде азыр мен ар тармактан бизнестеримди системага салып коюп алсам, андан кийин мени үй бүлөмө, балдарыма көп убакыт бөлөм депчи. Алдыда да идеяларыңыз көп экен. Көп 100 бизнести ачкыңыз келет экен. Ошого идеяны туура бөлүштүрүү тууралуу айтсаңыз. Туура бөлүштүрүү, энергияны ошо баарыначы, баарына жетишиш үчүн ошол 100 бизнести ачсаңыз, ошол сиз жалгызсыз, бизнесиңиз 100. Ошого баарына энергияны кантип туура бөлүштүрүшүңүз керек? Убактыңызды кантип жетишесиз? Кантип жетишесиз деген суроо туура болду да. Бул жерде делегирование деген бар. Бизнести делегировать этесиңиз. Биринчи бизнесиңди ачасың, аны ишке ашырасың, кичине бир определенный убакытка чейин, андан кийин делегировать этесиң. Или управленецке, или администраторго, или же какой-то бир адамга, ким ошол бизнес менен бизнести алып кетет. Канкеже сиз айтып калдыңыз, азыр бизнестериме мен иштеп атам, кийин бизнестер мага иштеп баштайт депчи. Мындай канчалык бир деңгээлде пайда түшүп сизге иштеп атабы азыр ошол 5-6 бизнесиңиз? Ооба. Азыркы учурда мен айтсам, дизайнерский жакка мен вообще кийлигишпейм. Ал өзү менен өзү иштеп атат да. Анан кийин сушиге дагы анча киргизбейм. Ал деле өзү менен өзү иштеп атат десем болот. Баары эле көзөмөлдөп коесуз да. Көзөмөлдөп коем, ооба. Анан кээ бир жактарга вообще айлап тийбейм. Өздөрү менен өздөрү иштей бер, система налаживать этип коюш керек да. Анан кийин адамдар дагы бир 2 категорияга бөлүнөт да. Биринчи категориядагы адамдар, алар бир бизнести алат да, бир фокус менен ошол нерсени масштабировать этип, ошол нерсени өнүктүрүп, ошол нерсени сеть кылып чыгарат да. А кээ бир адамдар бар, алар идейный, допустим, кайсы бир бизнесмен болчу, Уоррен Баффет деген бизнесмен бар. Анын өзүндө бир 50ге жакын бизнесин түрү менен алектенет да. А кээ бир бизнесмендер бар, алар бир эле направление менен кеткен, ошону масштабировать эткен. Бул жерде өзүңдү кичине сынап деле көрүшүң керек да. Кайсы бизнес менен кетсең, кандай направленияда кетсең, анан сен кайсы типке киресиң. Сен менин ордумдагы башка кыздар айтат, мен ушунча нерсе менен алектенгемде мен жатып калмакмын депчи. Реально бул кыйын нерсе да. Себеби дегенде постоянно 24 часа сенин башың иштеп турат да. Бул нерсени көтөргөн адамдар деле бар, көтөрбөгөн адамдар деле бар. Каныкеже мисал үчүн мен мындай жөнөкөй эле тил менен айтайын, бир ошол таттуу жасаган бир кондитерский лавка ачкым келип атат деп коеюн. Анан эмнеден башташым керек? Мен 0 сомум жок, мисалы үчүн 1 тыйыным жок.
анча деле таанышым жок мисалы үчүнчү, бирок ошол идеям бар да, мисалы үчүн. Эмнеден баштайм? Сиздин ошол продуктуңузда уникальность барбы? Мисалы үчүн, сиз торт жасайм деп атпайсызбы? Жок, мен мындай мисал үчүн айтып атам да, башка айымдар болушу мүмкүн, бирөө ушундай бир биринчи кезекте сиз тажрыйбаңызда эч нерсе жок. Биринчи кезекте сиз жок дегенде бир тортту үйрөнүп алыңыз. Бир тортты үйрөнүш үчүн 500 сом коротушуңуз мүмкүн, же болбосо 1000 сом коротушуңуз мүмкүн да. Бир торттун түрүнө. Андан кийин 5-6 конкурент изучать этип чыгыңыз рыноктогу. Андан кийин алардын плюс жактарын алып, минус жактарын жоюп, минус жактарын өзүңүз алардан деле жакшыртып, плюс жактарын өзүңүзгө применять этип алып туруп, андан сырткары биринчиси сиз өзүңүздүн Instagram 5 адамыңыз болобу, 10 адамыңыз болобу, өзүңүздү презентовать этип башташыңыз керек, чтобы адамдарда сиз жөнүндө доверие болуш үчүн, сизди как эксперт катары аларда признание болуш үчүн. Допустим, торт моундай жасалат, моундай жасалат. Биринчи кезекте там заказыңызды арзан баада кылып, допустим, да азыркы учурда торт жасайм десеңиз, торт боюнча бизнес ачам десеңиз, биринчи бир торту жасап туруп, туугандарыңызга реклама кылып коюңуз, жылдыздарга белек кылыңыз, алар сизди реклама кылат. Андан сырткары азыркы учурда рассылка жөнөтүп чыгыңыз, торт принимаем. Аз көптөгөн инструменттер бар именно бизнести өнүктүрүү үчүн. Бизнес айымгабы же мырзагабы кандай сапаттарды санай аласыз? Мисалы үчүн бизнес кылам деген киши мындай тааныш күтүп, эл менен сүйлөшкөндү дагы билиш керек да. Ошо сапаттарды санай өтсөңүз? Бизнесте дискриминация жок. Сен байсыңбы, сен кембагалсыңбы, сен акылдуусуңбу, сен сабатсызсыңбы, же болбосо сен тааныштарың көппү, жокпу, ЖКда сен таанышың барбы, жокпу дегендей ал жакта ал нерселерге карабайт да. Бизнесте эң биринчи сенде определенный цель болуш керек. И все. Ошол жакка кете беришиң керек. Проблемалар болот, сындар болот, путтосмойлор болот, особенно биздин кыргыздарда да. Ал жактарга эч карабайчы. Андан кийин албетте бизнесиңди кетип атканда кыйынчылыктар болот. Ошол кыйынчылыктарга туруштук берип билиш керек да. Ошол кыйынчылыктар сени өйдөгө чыгарат экенин билишиң керек да. Ошол кыйынчылыктарды чечүү үчүн албетте сен изденесиң, албетте сен окуйсуң. Ошол проблеманы жоюш үчүн. Ошол проблемадан чыкканыңдан кийин уже сага дальше дагы жеңил болот. Андан кийин өйдөңкү ступенькада дагы башкача проблемалар болот. Ошондуктан просто так эле кыйынчылыксыз жок эч нерсе болбойт да. Адамдар мындай башкаруучу анан аткаруучу деп экиге бөлүнөт экен да. Түшүнгөнүм боюнча сиз башкаруучу болот экен. Эки жак. Мисалы айтайын дегеним, сиз бир идея жаралганда ошол нерсени кылыш үчүн кандай болгондо ийгилик көбүрөөк болот? Биринчи башында мен албетте өзүмгө кийишем. Өзүм кийлигишип, уже өзүм кичине системага салып туруп, анан кийин делегировать этемин да. Антпесең бирөө эч ким баштагандай албетте алар билбейт да ал нерсени. Идея сеники. Көрөгөчтүк бизнести алып кетүүдү сен билесиң. Андан кийин мындай эле адамга делегировать эткен болбойт да.